Саламатсыңарбы окуучулар, бардыңарга кутмандуу күн. Кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүн 9-класстагы соңку тарых сабагынан Батыш Европа өлкөлөрү деген темадагы сабакты угуп үйрөнөбүз. Сабакты даярдаган Нарын шаарындагы номер 9 Абдыкадыр Садыков атындагы орто мектептин тарых мугалими Кармышева Эльмира Муратбековна. Сабактын максаттары менен таанышабыз. Билим берүүчүлүк максаттан Улуу Британия, Франция, Италия өлкөлөрүнүн согуштан кийинки тарыхы, саясий партиялардын бийликке келиши жана алардын ишмердиги жөнүндө маалымат аласыңар. Өнүктүрүүчүлүк максатыбыздан теманы талдайбыз, анализ жасайбыз, изилдейбиз, айырмачылыктарды аныктайбыз. Кийинки максатыбыздан биргелешип топтордо иштөөгө көнүгөбүз, социалдык көндүмдөргө үйрөнөбүз жана бири-бирибизди угабыз. Эгер биз тема боюнча фактыларды, хронологияны, инсандарды, топонимиканы атай алсак, тема боюнча суроолорго жооп берсек, картада мамлекеттерди таап белгилесек, өзүбүздүн ой-пикирлерибизди, көз караштарыбызды айта алсак жана жыйынтык чыгарсак, анда биз күтүлүүчү натыйжаларга жеттик деп эсептесек болот. Бүгүнкү сабакта биз Батыш Европадагы Франция, Улуу Британия, Италия өлкөлөрүнүн согуштан кийинки тарыхы менен таанышабыз. Биздин сабак төмөндөгүдөй кичи темалардан турат. Улуу Британия, Англиянын 2-дүйнөлүк согуштан кийинки абалы, 1945-1951 жылдардагы консерватордук өкмөттөр, лейбористтик жана консерватордук өкмөттөрдүн ишмердиги, 1951-1964 жылдардагы Маргарет Тэтчердин доору, 1979-1997 жылдардагы Англиянын тышкы саясаты, Франциядагы 5-республика, 1968 жылдагы май кризиси, Франциянын партиялык саясий күчтөрүнүн 1970 жылдардагы кайра түзүлүшү, Италиядагы республиканын түзүлүшү, социалдык экономикалык өнүгүү жана 50-90 жылдардагы партиялык саясий күрөш, таза колдор кампаниясынын натыйжалары, партиялык системанын кулашы. Алгач биз Улуу Британиянын дүйнөлүк 2-согуштан кийинки абалы менен таанышабыз. Улуу Британия 2-дүйнөлүк согуштан жеңүүчү катары чыккан. Адамдык жоготуулары аз болгону менен материалдык зыяндары миллиарддаган фунт стерлинг менен эсептелген. Мындай эки ача абалды Уинстон Черчилль триумф жана трагедия деп атаган. 1945 жылкы парламенттик шайлоолордо бийлик үчүн күрөш эң башкы эки атаандаштын консерватордук жана лейбористтик партиялардын ортосунда жүргөн. 1945-1951 жылдары лейбористтер өкмөткө келген. Лейбористтердин программасы келечекке кадам деп аталган. Лейбористтик партия реформаларды жүргүзүү аркылуу Улуу Британия демократиялык социализмге өтөт деп эсептеген. Социалдык камсыздандыруунун жаңы системасын кабыл алышкан. 1948 жылы саламаттык сактоонун улуттук кызматы түзүлгөн. 1951-1964 жылы консерваторлор бийликке келишет. 1951 жылы шайлоодон жеңип чыккан Уинстон Черчилль кайрадан өкмөт түзгөн. Мамлекеттик бакубаттуулук программасын кабыл алышкан. Бийликте 13 жыл туруп, социалдык экономикалык саясаттын жаңы ыкмаларын пайдаланышкан. 1970 жылы шайлоодон кийин Эдвард Хиттин өкмөтү тездетилген экономикалык өсүштү камсыз кылган. Улуу Британия Европалык экономикалык союзга кирген. 1979-1997 жылдар Маргарет Тэтчердин доору деп аталат. 1979 жылы Маргарет Тэтчердин өкмөтү түзүлгөн. Маргарет Тэтчердин тушунда Британия эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн өсүшү боюнча бардык өнүккөн европалык өлкөлөрдү басып өткөн. Тэтчер профсоюздарга каршы катаал багытты тандаган. Ал чечкиндүүлүгү жана консервативдик идеяларга бекемдик үчүн Темир айым деген атка конгон. Силер көрүп турган Улуу Британиянын парламентинин имараты
Өзүбүз көрүп тургандар, лейбористтер менен консерваторлор бийликке кезек-кезеги менен келишкен. Улуу Британиянын тышкы саясаты өзүнүн 3 тараптуу ролу менен аныкталып турат. Америка Кошмо Штаттарынын башкы союздашы болуп кала берүү менен бирге Батыш Европадагы негизги мамлекет болгон. Улуттардын биримдигинин башчысы да болгон. Анткени Улуу Британия дүйнөдөгү эң ири колониалдык держава болгон эле. Улуу Британия Корея согушуна, Америка Кошмо Штаттарын жана Бириккен Улуттар уюмунун бир катар акцияларына катышкан. Гарри Браундун учурунда глобалдык жылуулук көйгөйүн чечүү маселесинде парник газдарынын чыгарылышын чектөө милдетин өзүнө алган дүйнөдөгү алгачкы өлкө болгон. Америка Кошмо Штаттарынын кичи өнөктөшү катары ядролук куралга ээ болуу менен Улуу Британия НАТОнун таасиринин өсүшүн жана кеңейишин жактап келет. Франциядагы 5-чи республика. Франциянын согуштан кийинки тарыхы 3 мезгилге бөлүнөт. 1944-1946 жылдардагы убактылуу бийлик, 1946-1958 жылдардагы 4-чү республика, 1858 жылдан кийинки 5-чи республика. 5-чи республиканын президенти генерал Шарль де Голл 1962 жылы Алжирге эгемендүүлүк берүү жөнүндөгү макулдашууга кол койгон. Социалдык чыңалуулар 1968 жылдагы саясий кризиске алып келген. Натыйжада Шарль де Голл отставкага кеткен. 1970 жылдары Францияда партиялык саясий күчтөр кайрадан түзүлүп баштаган. Франция коопсуздукту камсыз кылуу маселесине өзгөчө көңүл бурган. Голлизмдин мезгилинде өлкө өзүнүн ядролук күчүн түзө алды. Француз аскерлери НАТОнун аскердик башкаруусунан чыгарылган болсо, 2009 жылы Николай Саркозинин демилгеси менен НАТОнун аскердик түзүмүнө кайрадан кирген. Силер көрүп турган партиялар Италиядагы эң ири партиялардан болуп саналат. Ушул башкы партиялардын катышуусу менен Конституция иштелип чыккан. Конституция 1948 жылы 1-январда иштеп баштаган. Шайлоодо добуштардын көпчүлүгүнө ээ болгон Христиан демократиялык партиясынын лидери Де Гаспери өкмөттү түзгөн. 1946 жылы 2-июнда мамлекеттик түзүлүштү аныктоо боюнча референдум өткөн. Мамлекет башчысы парламенттин 2 палатасы шайлай турган президент болуп эсептелет. Италиянын конституциясы 1948 жылы 1-январда күчүнө кирген. 1950-1960 жылдары Италиянын экономикасы тез өнүгүп, Италия керемети деген термин пайда болгон. Аймактардагы диспропорциялар, коррупцияны, террорду, кылмыштуулукту пайда кылып, саясатка мафиянын аралашуусун шарттаган. 1992 жылы Таза колдор деген компания иштеп баштаган. Ал компания коррупцияга каршы күрөшкөн эле. 1994 жылкы жана 2001-2008 жылдардагы шайлоолордо Сильвио Берлускони жетектеген оңчулдар партиясы бийликке келген. Сильвио Берлусконинин өкмөтүнүн негизги саясаты неоконсерватизм болгон. Италияда согуштан кийинки 10 жылдыктарда көп партиялуу саясий система сакталганы менен 1947 жылдан баштап бир нече 10 жылдар бою Христиан демократиялык партиянын үстөмдүгү сакталып келген. 1977 жылы 6 партиянын катышуусунда өкмөттүн саясаты аныкталган. Бирок 1978 жылы өлкөдөгү саясий кризисти чечүүнүн бул аракети Кызыл бригадалар деп аталган уюмдун кылмыштуу ишин айынан ишке ашпай калган. Силер сабактагы негизги мазмуну менен тааныштыңар. Азыр бышыктоо үчүн суроолорго көңүл буралы. Эмне үчүн согуштан кийинки реформалардын британиялык тажрыйбасы мамлекеттик бакубаттык теориясынын негизи болуп калды? Улуу Британиядагы профсоюздардын өлкөнүн саясий турмушундагы жана партиялык күрөштөгү ролуна баа бергиле. Лейбористтер менен консерваторлордун саясатында кандай айырмачылыктар бар? Шарль де Голлдун бийлигине мүнөздөмө бергиле.
Согуштан кийинки Италиянын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү эмнеде болгон? Сильвио Берлусконинин саясий ишмердүүлүгүнө интернет маалыматтарынын негизинде талдоо жасагыла. Силер ушул жана башка суроолорго 9-класстын соңку тарых китебиндеги 25-параграфтан кеңири маалымат ала аласыңар. Китепти окуп чыгып, ар бир өлкөнүн саясий партияларынын саясатка катышынын диаграммасын түзүп чыккыла. Жоопторду төмөндөгү менин электрондук дарегиме жөнөтсөңөр болот. Ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Кайрадан көрүшкүчө саламатта болгула.